Халық Кожобеков Асранкулов көчөсүнүн тургуну. Ал өткөн кышта ушул жолдо тайып жыгылып колун сындырып алган. Мындай абал кышындасы бат-баттан катталып турат. Ата-энелер балдарын бала бакчага, окуучулар мектепке ушул жолдон катташат. Особенно кыштын күндөрү аябай жам болуп калат, сыйгылат. Анан мендей чалдар да жүрөт бул көчөдө, жаш балдар жүрөт, мектепке барышат, кайра келишет дегендей. Бuyakta садиктер бар. Ушуну оңой эле кичине эле кыска жол экен оңдоп койсо болот, өкмөт чото карап айтат го. Мэрия ошо азыркылар айткандай кимдерге гана кайрылбадык. Баарына кайрылдык, болду, жасайбыз, антебиз, мынтебиз деп коет, эч жыйынтык чыкпай атат да. Ушул эле не эмес, аркы көчөдө Урудаки мектеби бар. Ошол көчөнүн деле адамдары жол кыска деп ушул жака салышат да баары. Өзү негизи 1987 жылдан бери бул жолдун проблемасы бар. Мына Акадский подъемду оңдогондо биздин ушу кичинекей жол как стратегический ролду аткарды да. Бүт КАМАЗдар, чоң машиналар ушул жерден өтүп, ит малдасын чыгарып, эми биздин күнүбүз ит ыйлаган күнгө калдык да. Жаш балдар, келиндер коляскасы менен чыга албайт. Чаң басып, көчөгө кирже албай калдык. Сайыз учурунда жолго асфальт төшөлгөн. Андан кийин 20-30 жылдан бери кароосуз турат. Тургундардын айтымында мурунку кала башчысы Мелис Мырзахматовдун учурунда жолго шагыл төшөлгөн. Бирок жолдон оор жүк ташуучу автоунаалар өтөт. Жергиликтүү тургундар кол чогултуп, шаардык мэрияга кайрылып, бирок каражат жок деген жооп алганын билдиришти. Уже ilacı yok. Mana yolda yürüyüş ilacı yok. Bir de ballar hem yürürken, başkası yürüdü. Katta adamlar ham qiynalib ketyapti. Только mashina. Odamlar ham qiynalib ketyapti. Shunga iltimos bir chorasini ko'rib, bir yo'lni yaxshilab remont qilib bersa yaxshi bo'lardi. Qishda qanday bo'ladi? Qishda iloji yo'q. Qishda umuman iloji yo'q. Ал ортодо Ош шаардык жолдор башкармалыгы Асранкулов көчөсүндөгү жолдор шаардын башкы планында жок экенин билдирди. Көчө өз алдынча ачылган үчүн талапка жооп бербейт. Башкармалык жолду оңдоо үчүн турак жайлар сүрдүрүлүүсү мүмкүн экенин айтты. Үйлөр сусга чөп. Аны биз жөнөкөй жолдо барып акчаны жерге себербейбиз. Суу жеп кетет да, ирригация деген болот. Эмеси курулуш керек, коммуникация кетиш керек. Баары болуп турган болот да. Жөнүнөн менен алар эл асфальтта койсо, же бир машина батпаса айырга. Тар болсо, суу эртең жеп кетсе асфальт эртең дагы жооп беребиз да, неселебей болуп. Асранкулов көчөсүндөгү жол көйгөйүн чечүүгө 24 миллион сом каражат керектелет. Бирок бул жолдун көйгөйү качан кантип чечилери али белгисиз. Ажибай Пайыздин уулу, Айкөл Олжобай уулу, Т-Медиа.